Дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин күнүнө арналган спорттук иш-чаралар Баткен шаарындагы Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинде да өткөрүлдү. Ага Баткен шаарынын мекеме ишканаларынын кызматкерлери катышып, спорттун волейбол жана шахмат түрлөрү менен мелдешти. Максаты мекеме ишканалардын кызматкерлери арасында спортту өнүктүрүү, жарандарды сергек жашоого үндөө болуп саналат. Мелдештин жыйынтыгында жеңүүчүлөргө кубок, диплом жана баалуу байгелер тапшырылды. Бүгүн Баткен шаарында чоң спорт майрамы. Кene бүгүн дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин күнүнө карата Баткен шаардык мекеме ишканалардын, билим берүү мекемелеринин, бала бакчалардын, ооруканалардын кызматкерлеринин арасында волейбол, шахмат оюндары боюнча мелдеш өткөрүлүп жатат. Мелдештин негизги максаты ушу жалпы калкты спорт менен машыгууга үгүттөө, алардын ден соолугун чыңдоо, ошондой эле алардын системалуу машыгууларына шарт түзүү болуп саналат. Аялдардан 12 команда, эркектерден 10 команда. Ошондой эле бир 15ден ашуун шахматчылар мелдешип жатышат.